Өлкөдө 19 апрель саат 10:00 карата коронавирус жуктурган дагы 48 жаңы учур катталды. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 554 адамга жетти. Жаңы катталган 48 учурдун ичинен Бишкек шаарында 9, Чүй облусунда 2, Ысык Көл облусунда 2, Ош облусунда 7, Ош шаарында 9, Жалал Абад облусунда 9, Нарын облусунда 11 жана Баткенде 1 адам бар. Айтылып келгендерде жалпы жанакындай алып келгенде ошол 35 жаштан 55 жашка, 55-тен 55 жаштан өйдөгүсү көп нерсе түзүп атат. 210 анан 134 жалпы саны 554. Ошентип бүгүнкү күнү биздин стационарларда жаткан оорлордун саны 416 болуп атат. Оор акыбалда 16сы, реанимацияга которулгандар 9, орто оордукта жана канааттандыралык деп 400 оорлубуз туруп атат. Айтылгандай 133 чыгарылды. Өлүп калгандары 5 болуп туруп атат. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 3 бейтап айгы ооруканадан чыкты. Тагыраагы Бишкекте 2, Нарын облусунан 1. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 133 бейтап айгы ооруканадан чыгарылды. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирусту дагы 18 медкызматкер жуктуруп алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында илдетти жуктурган медкызматкерлердин жалпы саны 134кө жетти. Коронавирусту жаңы жуктурган 18 кызматкердин ичинен Жалал Абадда 4, Баткенде 1, Ош облусунда 5, Нарында 4 жана Бишкекте 4 медкызматкер жуктурган. Алардын 7си дарыгер, калгандары кенже медкызматкерлер. Түндө өлкө боюнча коменданттык сааттын шартын бузган 91 жаран кармалып, 4 автоунаа токтотулган. Бул тууралуу Ички иштер министринин басма сөз кызматы маалымдады. Билдирүүгө ылайык алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 57, Жалал Абад шаары боюнча 4, Ош шаары боюнча 8, Нарын шаары 6, Ноокат району 1 жана Сузак району 12, Кара Суу району боюнча 3 жаран кармалган. Ал эми Ат Баш району боюнча тартип бузуулар катталган жок. Бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Түсөнбаев коронавируска байланыштуу киргизилген карантиндик чаралар качан алынышы мүмкүн экенин айтып берди. Биздин алдын ала божомол боюнча келе жаткан аптада коронавирус жуктургандардын саны көбөйүшү болот. Бирок анын аркасынан турукташтуу жана илдетке чалдыккандардын саны азайышы башталат. Андан кийин биз ошол өзгөрүүлөргө жараша эпидемиологиялык кырдаалга көз салып өзүбүздүн сунуштарыбызды даярдайбыз. Кырдаал көзөмөлгө алынгандан кийин карантиндик иш-чараларды жеңилдетүү жана андан ары карантиндик чараларды алып салуу тууралуу сөз кылууга болот, деди ал. Нарын шаардык жана Нарын райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери өрт өчүрүү автоунаа менен Нарын шаарынын чоң жана кичи көчөлөрүнүн дезинфекция иштерин жүргүзүүдө. Авариялык куткаруу автоунаасы катуу үн чыгаруучу аркылуу Нарын шаарынын калкына түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп, кошумча ар бир жарандарга жана соода түйүндөрүнө атайын түшүндүрүү кагаздары таратылды. Муну менен катар өзгөчө бал киргизилген Ат Баш районунда да жугуштандыруу иштери аткарылууда. Тагыраак аталган район өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 4 өрт өчүрүү автоунаасы менен Ат Баш айылынын көчөлөрүнө хлор аралашмасы бар суюктук чачылды. Нарын облусунда жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин басма сөз кызматы билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык жер титирөө 18 апрелде кечки саат 17:24 катталып, очогунда күчү 4,5 балга жеткен. Жер титирөө Кочкор району Арсы, Кара Тоо, Кочкор, Семизбел айылдарында 4 бал, Чолпон, Туз, Каракүнгөй, Орто Токой айылдарында 3,5 бал, Комсомол айылында жана Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында Тоң районунун Абы-Көлөң айылында 3 бал, Оттук айылында 2,5 балга чейин сезилген. Жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок.